Вакцина кандай шартта сакталып, кандай текшерүүлөрдөн өтүшүн билесизби? Бүгүн айтып беребиз. Кыргызстанда колдонулган вакциналар келгенге чейин да, келгенден кийин да текшерүүдөн өтөт. Өлкөгө Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму текшерип, колдонууга жарактуу деп эсептеген гана вакциналар алып келинет. Алар эл аралык GMP талаптарына да жооп берет. Алып келинген вакциналарды милдеттүү түрдө мамлекеттик сертификациядан өткөрүшүп, нормативдик техникалык документациясынын экспертизасына ылайык келиши текшерилет. Андан кийин гана ооруканаларга колдонууга уруксат берилет. Жерлерде колдонулган вакциналардын андан аркы сапатын жана коопсуздугун ооруларды алдын алуу борборлору жана санэпид кызматы көзөмөлдөйт. Кыргызстанда колдонулган вакциналардын сапаты Европада колдонулган вакциналар менен бирдей. Дарыгерлер алардын компоненттери коопсуз жана эч кандай уулуу же тыюу салынган заттар камтылбай турганын айтып келишет. Вакциналар дүйнө жүзү боюнча, анын ичинде ислам динин тутунган өлкөлөрдө, Сауд Арабияда, Туркияда дагы кеңири колдонулат. Кыргызстан 10 жылдан ашык убакыттан бери вакциналарды Бельгия, Франция, Индонезия, Япония, Швейцария, Индия, Болгария, Корея сыяктуу өлкөлөрдөн сатып алат. Вакциналар кандай температурада сакталышы керек? Өлкөгө алып келинген вакциналар облустук жана райондук кампаларга жеткирилгенге чейин да +2ден +8 градуска чейин температурада сакталган атайын контейнерлерде жеткирилет. Вакцина сакталган жерлердин бардыгында, анын ичинде эмдөө жасала турган каналарда да муздатуучу жабдыктар болот. Анын ичи оптималдуу температуралык режимде сактоо үчүн күнүнө 2 ирет желдетилип турат.